Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh, hormatly dostlar. Сабактарыбыз улантабыз, жин жана шайтандар аламы. Өтүрүүчү маселебиз көз тийүү тууралуу болуп жаткан. Ошол маселеде Курандан келген далилдерге токтолгонбуз. Бүгүн уландысы, ошонун экинчи бир бөлүгү. Бүгүн пайгамбарыбыздан келген хадистерди карап кетебиз. Ошол хадистерден Абу Хурайра радиаллаху анхудан келген хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: көз тийүү акыйкат жана пайгамбарыбыз татуировкадан тыйган дейт. Бул жерде ачык айкын келип атат. Көз тийүү акыйкат дейт. Көз чындык жана тиет жана таасирин берет деген мааниде. Жана буга кошулуп татуировкадан да тыйган дейт. Кандай бир байланышы бар десе, эң биринчи эле байланышы албетте бул Аллахтын жаратылган нерсесин өзгөртүүгө кирип калат. Аллах Таала кандай денени таза кылып берген болсо, бул денеге денени өзгөртүүчү бир ошондой татуировка жана ошого окшош бирдемкелерди кылган болбойт. Себеп дегенде акыйкатта бул дене сеники эмес деген сөз да. Бул аманат жана Аллахка кыямат күнү кандай болсо ошондой тапшырып бергенге биз эмне буйрулганбыз. Биринчиден, экинчиден алымдар айтат, эмне үчүн бул эки сөз бир келген десе, көбүнчө татуировканы кооздук үчүн кылышат. Кооздук үчүн кылып, ушул нерсени ошол жерде көрсөтүп жүрүшөт адамдарга. Жана албетте, мисалы үчүн татуировка кылган кишиге назар салып көзгө илине турган акыбалда. Ошол себептен балким эмне көз тийип калбасын деген бир маани чыгат да. Ошол кооздугунун себебинен. Адамдар карай беришет, бирөө жакшы карайт, бирөө жаман карайт дегендей, бирөө эмне көзү өтүп кетиши мүмкүн. Себеп дегенде табияты бир көзү бат тийүүчү бир адамдардан да болуп калышы ыктымал. Ошон үчүн биринчиден ошол Аллахтын жаратылган нерсесин өзгөртүү болбойт. Экинчиден көз тийбеш үчүн, өзүңдү сакташ үчүн ушул нерсени кылбаганың жакшы сен. Бул тыйылган нерсе. Бирок тилекке каршы бүгүнкү күндө бул нерсе өтө көбөйүп баратат. Жана балким канча кишинин балким ушул нерсе өлүмүнө себеп болуп атат. Себеп дегенде биз айтканбыз мурунку сабактарда, рак оорусунун бирден бир чоң себеби ушул көз тийүү деп айтканбыз. Ошол себептен өзүн адамдар сактап, ошол татуировкадан алыс болгону жакшы, адамдардын көзүнөн сактаныш үчүн. Андан кийинки хадис Айша энебизден келет экен. Пайгамбарыбыз мындай деген дейт: көздөн Аллахтан коргонуу сурагыла. Себеп дегенде көз тийүү бул акыйкат деген. Дагы бир көз тийүүгө далилат кылган ачык айкын пайгамбарыбыздын сөздөрүнөн. Бөлөк хадисте пайгамбарыбыз айткан экен, Ибн Аббас радиаллаху анхудан келген хадисте, көз тийүү бул акыйкат. Эгерде тагдырды аша турган бир нерсе болгондо, көз тийүү ашып кетмек деген. Бул дагы ачык айкын бир хадистерден. Бөлөк хадисте Абу Зар радиаллаху анхудан келген хадисте пайгамбарыбыз айткан экен, көз тийүү, көз адамды өйдө көтөрөт. Ушундай деңгээлде киши бийик бир тоого чыккан сымал болот дейт. Жана ошол жерден эмне жыгылып түшкөндөй болот дейт. Жыгылып түшкөндөй болот дегени ошол көз тийүүнүн себебинен бийик тоонун чокусунан өзүн жоготуп ошол өлүмгө алып келиши мүмкүн деген бир маани келип чыгып атат. Бөлөк хадисте пайгамбарыбыз Жабир ибн Абдуллах радиаллаху анхудан келген хадисте пайгамбарыбыз айткан: менин үммөтүмдүн көпчүлүгү Аллахтын тагдырынан кийин эле көз тийүүдөн өлөт деген. Демек ушул көпчүлүгү деген сөз, демек жарымынан көбү деген сөз да. 50% көп деген сөз. 50% көбү көз тийүүдөн өлөт деп атат пайгамбарыбыз. Демек жанакы көз тие турган себептерди кылбаш керек экен деген сөз.
Ошон үчүн бул көз тийүүдөн сактаныш керек албетте. Бөлөк хадисте Айша энебиз айтат, пайгамбарыбыз bir ооруй турган болсо дейт, bir ооруса, Jibril алейхиссалам келип дем салчу дейт пайгамбарыбызга. Кантип? Бисмиллахи юбрик, мин кулли дайин яшфик, ва мин шарри хасидин иза хасад, ва шарри кулли зи айн деп. Аллахтын ысымы менен жакшы болуп кет. Бүт кандай оору болбосун, ошол оорудан сакайып кет. Жана көрө албастын жамандыгынан, көрө албастык кылып аткан малындагы жамандыгынан дагы жакшы болуп кет. Жана бардык көз тие тургандын жамандыгынан дагы жакшы болуп кет деген ушул демди салчы дейт. Бул дагы эмне дем салууга дагы бир далил, бир хадистерден десе болот да. Бөлөк хадисте, Жабир радиаллаху анху менен келген хадисте пайгамбарыбыз айткан экен, Асма бинту Умайс деген айтат. Пайгамбарыбыз бир туугандарынын балдарын көрүп айткан экен, бул менин акемдин балдарынан эмне болду? Мынча арыктап кетишкен деп. Эмне муктажбы? Жегенге эчтекеси жокпу деген мааниде сураганда айткан экен, Асма жок, буларга көз тийген деп айткан экен. Ошондо пайгамбарыбыз айткан экен, анда дем салып кой деп буларга. Демек, көз тийүү кишини ден соолугуна да таасир этет. Киши арыктап кетиши мүмкүн. Ар кандай эмне психологический, физиологический ар кандай ооруларга кабыл болушу мүмкүн көздүн таасиринен. Демек, бул хадистердин баары көз тийүүгө даллат кылган, далил болгон хадистерден жана бул көз тийүүгө алып келе турган себептерден алыс болуш керек. Жанакыл ар кандай кооздуктардан, жада калса хадистерде келет, эгерде бала сулуу болсо, ошо сулуулугун жаба турган бир себептерди, жазалма себептерди кылып койсо дагы болот. Ушул хадистер бүгүнкү сабакка жетиштүү хадистерди карап чыктык. Адаттагындай үйрөнүүчү дуабыз бүгүн эртең менен уйкудан тургандагы дуаларды үйрөнүп атканбыз. Ошол дуалардан имам Бухари риваят кылган хадисте Убада ибн Самиттен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мындай деп айткан дейт. Эгер кимде ким түндө тура турган болсо, ойгонуп, баягы уктай албай, эгер тура турган болсо, анда мынтип айтсын дейт. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله деп туруп Аллахума гфир деп же бөлөк дуа кыла турган болсо дейт, анда дуасына жооп берилет дейт. Жана эгер даарат алып намаз окуса, намаз кабыл болот дейт. Демек, кимде ким ушул түндө уктай албай бир тура турган болсо, ушул дуаны айтсын. Албетте бул Аллахтын жаңгыздыгын тастыктаган, камтыган бир дуалардан. Жана ким ушуну эң негизгиси айтып атат, ким ошол уктай албай туруп ушул дуаны айта турган болсо, жана Аллахым мени кечир десе, Аллах кечирет деп атат. Ал эми кечирүүгө биз муктажбыз. Себептен кыямат күнү ийгиликке жетет, кимдин күнөөлөрү кечирилген болсо. Жана ким ушул нерсени айтып туруп ушул дуаны дуа кылса дейт, анда дуасы кабыл болот дейт. Даарат алып намаз окуса, намазы кабыл болот дейт. Аллах Таала баарыбызды иманыбызды бекем кылып, бу дүйнөдө акыреттин да жакшылыгын берсин. Сабактарыбызды ихластуу, дайымдуу, берекелүү болсун. Субханакаллахумма ва бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Жолукканча сак саламатта болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.